и Португалии. Главная звезда. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычынын экинчи айланпасында Өзбекстан менен Португалиянын улуттук курамалары беттешти. К тайпасындагы маанилүү оюн АКШнын Хьюстон шаарында өтүп, ага мароккалык башкы арбитр Жалал Жаед калыстык кылды. Беттешке болгон кызыгуу Кыргызстанда да жогору болду. Чолпон Ата шаарынын борбордук паркында атайын фан зона уюштурулуп, жүздөгөн көрөрмандар боордош Өзбекстандын курамасын колдоо үчүн чогулушту. Алар оюнду чоң экрандан түз эфирде көрүп, команданын ар бир чабуулуна кызуу колдоп турушту. Ошо Өзбекстанга жан тартып атабыз. Азыр Тилекке каршы утуп атат. Азыр экинчи таймда может быть утат деп күтөбүз. Средний Азия боюнча биринчи командада чыккан. Жакшы ойноду, эми жаңы кирип атат да. Португалия менен салыштырууга болбойт. Португалия мировой футболдо знаменитый команда. Эми уже ушу мировой рейтингге чыкканда жакшы да. Эми Кудай буйруса 1-2 жыл ойносо булар да жакшы ойнойт. Өзүм Чолпон Ата шаарында кичинекей өспүрүм балдарга, спорт школдорго футболдон сабак берем. Өзбекстанга азыр мына балдарыбыз бир 20 чакты бала алып келип, Өзбекстанга балет этип атабыз. Бул мыкты деңгэл. Өзбекстан үчүн эле эмес, бул Центральный Азия үчүн. Ар бир мамлекет ушундан сабак алыш керек. Алдыга кадамдарын да футболдон коюш керек. Биз Өзбекстан үчүн, мисалы кандай десем, аябай жан тартып, прям өзүбүз Кыргызстан чыккандай эле сүйүнүчтөбүз. Фан зонада жергиликтүү тургундар менен катар Өзбекстандан келген делегация өкүлдөрү да болду. Алар мекендештерин колдоп, дүйнө чемпионатынын атмосферасын Чолпон Атанын тургундары менен бирге бөлүшүштү. Белгилей кетсек, бул эки курама команда өз тарыхында алгачкы жолу расмий беттеш өткөрдү. Биринчи турда Португалия Конго Демократиялык Республикасы менен тең чыгып, бир упайга ээ болсо, Өзбекстан Колумбиядан 1-3 эсебинде жеңилүү ызасын тарткан эле. Ошондуктан бул жолку оюн эки команда үчүн тең чоң мааниге ээ болду. O'zbekiston yaxshi o'ynayapti. Endi jahon chempionatiga chiqdi. Omad tilaymiz. Bundan ham zo'r o'yinlarni ko'rsatishga comeback kutamiz, xudo xolasa. Allohga taolo. O'zbekiston mana shuncha o'zbek hamma o'zimizdan o'zbek baleshchilar, o'zimizdan bolalar, o'yinchilarimiz hamma kelib ko'ryapti. O'yin juda zo'r ketyapti. Hammamiz balet qilyapmiz, xudo xolasa endi yutsa zo'r bo'ladi. Omad kelmayapti. O'zbekiston juda yaxshi o'ynadi, zo'r atakalar qilishdi. Xudo xolasa yana o'ynaymiz, yutarmiz. Gol uriladi hali, bu hali birinchi taym. Endi qolgani Xudodan. Yaxshi o'ynaymiz, yutamiz. Jahon chempionatiga chiqib oldik. Endi bizga gol kerak. Husanov ham yaxshi olib chiqdi gollarni. Zo'r. Жыйынтыгында Португалия курамасы Өзбекстанды 5-0 эсебинде ири айырма менен жеңип, К тайпасындагы лидерлик орунга көтөрүлдү. Криштиану Роналду 2 гол киргизип, беттештин мыкты оюнчусу деп табылды. Ал эми Чолпон Атадагы көрөрмандар жеңилүүгө карабастан Өзбекстандын курамасына колдоо көрсөтүп, команданын кийинки оюндарына ийгилик жаратаарына ишеним артышты. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Чолпон Ата шаарынан.